2 жумага элге баралы, таза шайлоо өткөрүү жөнүндө, акыркы кездердеги биздин мамлекетте жүргүзүлүп аткан таза шайлоо саясаты жөнүндө элге түшүндүрөлү. Стабилдүүлүк, туруктуулук биздин Кыргызстан үчүн аба менен суудай керек. Ошон үчүн ошол маселени элге түшүндүрүп, эртеңки күнү мындай нааразылыктар болбосун, мындай бири-бирибизге катуу чыгарган болбосун, ошону элге жеткирели деп негизги элдин өкүлү катары тарап атсак, анан кайра бири-бирибизге ушул жактан акыйнек айтышып атсак, жакшылыкка алып барбайт. Негизи ачык айтып коюш керек. Мыйзамсыз жол менен жеңишке жеткендеге көрө, мыйзамдуу жол менен утулуп калган кыйла артык. Ошол накта татыктуу болот да, ошондой адамдар сыйлаганга да урмат сыйга дагы. Мыйзамсыз жол менен жеңишке жеткенден көрө, мыйзамдуу жол менен утулуп калган артык деп эсептейм. Ошон үчүн анча чычалабайлы бири-бирибиздин кеп сөзүбүзгө, бирок бири-бирибизди урматтап, сыйлап, элге туура саясатты ушунча жыл, акыркы жылдары эл алдында биз абийир топтой баштадык. Чет өлкөгө чыкканда силерде демократия бар, таза шайлоо болду деп барлык трибуналарда, эл аралык трибуналарда айтып аткан мезгилде биз анча-мынча амбиция үчүн жеке өзүбүздүн жеке амбициясынан өйдө көтөрүлө албаган адамдардын аркасынан ээрчип, жалпы Кыргызстандын имиджин бузуп албайлы. Жалпы Кыргызстанды уятка калтырбайлы. Булардын жакшы саясат ашып кетсе, 1 жылдык, 2 жылдык, 3 жылдык экен дебесин. 15-жылкы биздин шайлоону кандай көкөлө түшсө дүйнө калкы, биз 17-жылкы шайлоону андан дагы жакшы өткөрүшүбүз керек. Биздин максат ошол. Ошон үчүн депутаттар элге барганда ушул нерсени жеткиришти максат кылышыбыз керек.